Арбаңыздар, ару кыргыздарым, мезгил сабактарын уланталы. Мага ар кандай суроолор келет да, ар кандай суроолорду берет. Шайдыбек ата жөнүндө, китеп жөнүндө, анан көбүнчө мазар жөнүндө суроону көп беришет да. Мазар жөнүндө китепте эмне деп айтылат, мазарга барса болобу, мазарлаган туурабы депчи. Анан бирок бул мезгил сабактарында мазар жөнүндө мындай так, анык жана ачык эч кандай маалымат жок. Анткени мезгил сабактарында бизге жалаң гана ошо ааламдын мыйзамдарын үйрөтөт да көбүнчөчү. Анан мына турмуш тиричилик, материалдык жашоо тууралуу андай маалыматтарды бизге бербейт да. Анан ошондой болсо дагы мен ушул китептерди окуп отуруп ушундай ар кандай маалыматтардан билгендеримди ошо мазар жөнүндө айтып берейин. Мазар деген эмне? Мазар деген илимдин тили менен айтканда аномалдуу зона да, аномалдуу аймак да. Ал эмне үчүн ошол аномалдуу болуп калган да? Шайдыбек ата айтат, мынтип аномалдуу зона дейт, бул өтө кубаттуу күчкө ээ, космостук энергиялар түшүп турган жерлер дейт да. Ошо мазарларга ааламдан, космостон күчтүү энергиялар дайыма түшүп турат экен да. Ал мындай байкасаңар, ар бир мазардын өзүнүн аты бар да. Тастар ата, Нурды ата, Кочкор ата деген мазарлардын аттары бар да. Көрсө Кудай Таала ар бир заманда, ар бир доордо адамдардын арасында ушундай бир касиеттүү, өзгөчө бир ыйык миссия менен келген, ушундай бир тапшырма менен келген жарандарды жашоого жиберип турат экен да. Олиялар, дервиштер, пайгамбарлар, ушулардын баары ошондой ар кандай бир тапшырма менен келген касиеттүү улуу рухтар деп айтылат да. Вот ошол адам жанагы аты аталган адамдар мазардын атын жөн эле берип койгон жок да. Вот ошол адамдар ар кайсы доордо, ар кайсы заманда ошо мазар болгон жерге ааламдан, космостон жанагындай күчтүү энергиялар тартып, ошол мазар боло турган жерге алар уютушат экен да. Алар аны кантип өздөрүнүн дейт касиеттеринин күчү менен, сезимдеринин күчү менен, анткени андай олий адамдардын сезимдери аябай жука жыштыктарды жарата турган ушундай күчтүү сезимдер экен да. Алар дейт байланышты ачып алат дейт оңой эле кайып дүйнөлөргө, ар кандай ааламдарга. Ошол өздөрүнүн касиеттеринин күчү менен анан кийин ошол мазар боло турган жерлерге жанагындай күчтүү энергияларды ааламдан тартып, ошолор уютат экен да. Ал мазарлар эмне үчүн керек? Мазарлардын деле ошол немеси, ошол максаты ошол жанагы мазар ээси дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин мазар калып калды да, тиги кишинин атын алып. Ошол мазарлар адамдардын мондай духовный өнүгүүсүнө дайыма жардам берип, аяндар аркылуу ар кандай маалыматтарды берип, ушундай же болбосо бир тилек ниеттерин орундатканга ушундай жардамдарды берип турган күчтүү энергияны кармаган аномалдуу зоналар ошол мазарлар экен да. Анан адамдар мазарларга эмне үчүн барат да? Адамдар мазарларга ар кандай максатта жардам сурап барышат да. Мисалы үчүн бирөөлөр ден соолугуна жардам сурап барат. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн перзент көрө албай жүргөндөр перзент сурап барат. Андай учурлар да болгон. Анан көбүнчө мына жан дүйнөсү ачылып, изденүү жолунда өзүнүн жолун таппай жүргөн
ушундай духовный өнүгүүдө жүргөн кыргызча айтканда кыргызчылыгы барлар деп коебузбу, ушундайлар көбүнчө барат да. Бирок мазарга жөн эле бара бербеш керек да. Мазарга бараардын астында дейт, аян алышыңар мүмкүн дейт да. Түшүңөрдү аян аласыңарбы? Же болбосо бир силердин бир жашоодогу бир устатыңар бар, мисалы үчүн бир адамды устат кылып, ошодон мындай духовный өнүгүүгө жардам алып жүргөн устат шакирет ушундай немесинде жүргөн адамдар бар да. Ошол устаты ошону билсе, бул адамдын немеси духовный өнүгүүсү кайсыл тарапка бара жатат. Кайсыл мазарга барса, ошол мазар руханий өнүгүүсүнө, духовный өнүгүүсүнө жардам берет. Ошонун касиетин ачабы ошол мазар, ача албайбы? Устаттар аркылуу барса болот да. Көбүнчө таза аян аркылуу барыш керек да. Аян деген көбүнчө бизге түш аркылуу берилет да. Түштүн да ар кандай түрлөрү бар эми. Кээде ошо мазардын атын айтып эле, сен баланча базарга барып, баланчада иш чара кыл деп айтып коюшу мүмкүн. Же болбосо бир кыйыр түрүндө берет да көбүнчө. Аяндар кыйыр түрүндө берилет бизгечи. Бир нерсени айтып коет, же бир нерседин элесин көргөзүп коет. Ар кандай ушундай бир кыйыр мааниде аян берилет да көбүнчөчү. Анан ошонун маанисин ошол изденүүбүздө жүргөн адам өзү таап, эмне үчүн мага ушул аян келди деп ошону билип алса, өзүнүн жолун таап алса, андан да жакшы да. Анан ошентип мазарга биз барабыз. Анан мазарга барганда дейт, максат аябай түз болуш керек да. Ошол көздөгөн максатыңды ошого ишенип мен барсам, ошол мазардын сөзсүз түрдө мага жардамы тиет деп анан кийин таза максат менен, таза аян менен анан барыш керек экен да ал мазаргачы. Кээ бир адамдар бар эми, пенде болгондон кийин болот да. Мисалы үчүн коммерция кылып жүргөн адамдар болот да. Мен ошол коммерциям уланып кетсин, жакшы ниетте деп барышы мүмкүн. Бийлик, кызмат сурап баргандар болот. Бирок андайларга тилекке каршы мазарлар жардам бере албайт экен да. Анткени өйдөнкү устаттар, көрүнбөгөн ааламдагы аталар дейт да, алар материалдык нерсени дейт, сүйбөйт дейт аларчы. Ошон үчүн эгерде сизде бир кандайдыр бир касиет болсо, ошол касиетиңиз аркылуу сиз уже пайда табууга, дүнүйө табууга аракет кыла баштасаңыз дейт, сиздин касиетиңиз жабылып калышы мүмкүн дейт да. Мисалы үчүн таапчылык кылгандар бар, көз ачыктык кылып, төлгө салып, аргандай жардам берип, анан кийин акысына акча алгандар бар да эми. Ошол туура эмес экен да. Ошо аталар дейт, материалдык нерсени дейт, сүйбөйт дейт да. Ошон үчүн мазарга барганда жанагындай таза ниет, аруу тилек менен сизге аябай ушунчалык зарыл болгон, зарылап турган нерсеңизди гана сурап барсаңыз мүмкүн, ошонун жардамы тийиши мүмкүн дейт да. Айтпадыкпы, мазарлар ошондой күчтүү космостук энергияларды, кайыптык энергияларды кармап турат депчи. Ал ошол энергиялар аябай акылдуу да. Алар биз үйдөн чыкканда эле билет экен, бул кандай максат менен чыкты, таза максат менен чыктыбы, же бир башкача бир ой менен чыктыбы. Мүмкүн кээ бирлер сынаш үчүн барат да. Ошол жерге мен барып көрөйүнчү, мүмкүн мага жардам тийип калабы деп. Ал дагы туура эмес экен да. Анткени эгерде сен дейт, жанагындай терс ой менен, терс тилектер менен, башкача бир туура эмес максат менен барып калсаң дейт, ал жердеги таза энергиялар, акылдуу энергиялар менен дейт, сиз байланышка чыга албай калып дейт. Анан мындай энергетикалык дисгармония жүрүп кетиши мүмкүн дейт. Ошол таза энергия менен
ошол жана туура эмес ой менен барган адамдын оюнун терс энергиялары же сезимдердин бир терс энергиялары чарпышып кетип дейт. Энергетикалык жанагындай дисгармония пайда болуп ирип кетип дейт да, энергиялардын ирип кетиши пайда болот дагы. Анан тескерисинче сиз жардам албай эле зыян алып калышыңыз да мүмкүн экен да. Ден соолугуңузгабы, психологияңызгабы, же болбосо мисалы үчүн келечек жашооңузга дагы мүмкүн терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мазар менен ойногонго болбойт. Ал жерде бизден 10 эсе 100 эсе акылдуу медерлер ошол адамзатына, адамзат дүйнөсүнө кызмат кылат. Анткени ошол энергияларды ал жерге ушунчалык таза аруу тилек менен жанагындай касиеттүү адамдар, улуу рухтар орнотушкан. Ошон үчүн мазарга алардын аттары берилип калган. Анан таза тилек менен, таза ой менен, таза максат менен барсаңыз дейт, анан сөзсүз түрдө ал оң таасирин сизге тийгизиши мүмкүн. Анан мазарга барган адамдар көбүнчө түнөп калышат да. Курмандык чалсаңыз болот, мисалы үчүн. Курмандыктын дагы өзүнүн мааниси бар экен да. Курмандыкта кээ бирлер айтат го, сен жаныбарды өлтүрүп анан кайра сен зыян келтирип жатасыңар. Курмандык чалган туура эмес деп ар ким ар кандай айтат да. Бирок мындай Манас атанын тарыхын окусаңыз, эпостордо же болбосо эле кыргыздардын ошондой мындай чыгармаларын, илгерки чыгармаларды окусаңыз, көбүнчө адамдар мындай бир жакшылык үчүн, же бир ишин оңош үчүн, же бир жакшы нерсе кут түшкөндө деп айтабызбы, же бир жакшылык болгондо аксар башыл деп курмандык чалышкан да. Анткени ал ошол курмандыктын арнаган ошол жаныбардын анда руху бар да, жаны бар да. Жаныбарда айтылып атпайбы? Вот ошол рух энергиясы мүмкүн ошол чоң ааламдан өнүгүүбүз үчүн өзүнүн кандайдыр бир негизде жардамын тийгизиши керек окшойт да. Болбосо курмандыкты эмне үчүн чалышат? Мен өзүм ошентип ойлойм да. Ошол сиз курмандыкка чалган жаныбардын рух энергиясы ошол өзүнүн бир жардамын тийгизет окшойт да биздин жанагындай суранган, тиленген максаттарыбызгачы. Немелерде деле, динде деле, исламда деле айтылат да, курмандык деген бар да. Анан ошол курмандыктын дагы бир кандайдыр бир оң таасири бар окшойт да. Анан ошол мазарга барганда курмандык чалсаңыз болот. Анан көбүнчө айтат, түнөп калышат депчи. Анан ошол түн ичинде, анткени түнөгөндө сиз уктайсыз да. Анан аян түштөр качан келет? Уктаганда келет да. Анткени уктаганда ой токтойт деп жатпайбы? Вот адамдын ою токтогондо биздин рух энергиябыз, сезимдерибиз алар уктабайт экен да. Токтобойт экен да. Анан ошолор чоң аалам менен байланышка чыгат экен да. Ал эми сиз мазарга барганда вот ошол мазардын ээси менен деп айтылат, же болбосо же ошол мазарды кармаган күчтүн ээси деп айтылат. Эми ар кандай деп атап айта бергенбиз да. Анан ошол мазардын ээси менен байланышка чыгып калышыңыз мүмкүн. Же болбосо бир сизге бир түшүнүңүзгө бир башкача бир образда, мүмкүн өтүп кеткен чоң аталарыңыздын образында, же болбосо бир жаныбарлардын образында дагы, кайбирендер образында сизге ар кандай аяндар берилип калышы мүмкүн. Да мен бир ушунча мындай кээ бир мазарлардын ээси жылаандар деп айтылат, ар кандай жаныбарлар деп айтылат. Эми анын баары биз өзүбүз подсознаниебизге кандай кабылдасак, бизди ишендириш үчүн вот ошол мазарда иштеп жаткан жана күчтүн ээси энергия бизге кандай жол менен бизди ынандыра алат, бизди ишендире алат же жардам бере алат. Вот ошондой образда бизге көрүнө берет экен да.
бирөөгө ата өтүп кеткен чоң ата чоң апалардын образында көрүнөт. Же болбосо жана айткандай жаныбарлардын образында ушундай анан аяндарды алып, ал аяндарды ал эмне деген аяндар? Вот ошол аяндар сиздин жанагы сурап барган, тилеп барган, тилек кылып барган, жардам сурап барган ошол максаттарыңызга жардам бериши мүмкүн да. Бирок ошону туура чечмелеп, туура кабыл алып, анан кийинки сиз иш аракеттериңизди ошо мазарга баргандан кийинки иш аракеттериңиз туура жолдо болсо, мазар сизге сөзсүз түрдө өзүнүн жардамын тийгизбей койбойт экен да. Ар бир мазардын ошол өзүнүн жана энергетикалык кубатына жараша иштөө мөөнөтү да болот экен да. Мисалы үчүн кээ бир мазарлар 100 жыл бою адамзатына кызмат кылат, 1000 жыл бою кызмат кылган мазарлар бар. Мүмкүн түбөлүк адамдарга кызмат кылган мазарлар бар. Ал ошо мазарлар кандай Кудай Таала кандай немеде максатта орнотту, кандай күчтөр аркылуу орнотту, ошол энергетикалык кубатына жараша мазарлар ар кандай немелерге бөлүнөт да, түрлөргөчү. Мисалы үчүн бир мазар жана мурда айткандай эле перзент сурап баргандарга мүмкүн перзент бериши мүмкүн. Кээ бир мазарлар адамдардын жанагындай жан дүйнөсү ачыла албай жүргөн адамдарга руханий ачылуусуна жардам бериши мүмкүн. Ден соолукка жардам берет кээ бир мазарлар. Вот ошол уюган мазарда уюган энергиянын мүнөзүнө жараша ар бир мазар адамзатына ар кандай кызматты көргөзөт экен да. Ошон үчүн мазарга бараарда мурда ошо билип алганыбыз жакшы экен да. Аян аркылуу же болбосо устаттар аркылуу. Устаттар деген кимдер? Мисалы үчүн адамдардын арасында бар азыр делечи адамдарчы ар кандай касиеттерди алып жүргөн. Ошолор аркылуу барсаңыз болот, мисалы үчүн. Анан мазарга дейт да, канчалык көп адамдын буту басып бара берсе дейт да, мазардын касиети булганат дейт да. Ошон үчүн максаты жок эле жанагы топтолуп алышып, группа менен мазарлап кыдырып жүргөндөр бир убакта бир мода болуп кетти го. Ошолордуку мүмкүн туура эмес окшойт деп ойлойм да. Анткени канчалык адамдардын буту көп басса, мазардын касиети акырындап кайта баштайт экен да. Анткени ар ким ар кандай максат менен барат. Бирөө жакшы максат менен барат, бирөө жаман максат менен барат дегендей. Ар кимибиздин оюбуз ар кандай, баарыбыз эле таза болуп, ары болуп кеткенибиз жок. Ар бир адам өзүнүн тулкусунда ар кандай энергияларды алып жүрөт да. Ошол энергиянын көбү терс энергиялар болушу мүмкүн да. Ар бир адамда бар ал терс энергиячы. Анткени биз пенде болгондон кийин терс энергияларды дайыма өзүбүзгө сиңирип алат экенбиз да. Оюбуз аркылуу, сезимибиз аркылуу, ушундай кылган кыймыл аракетибиз аркылуу, сүйлөгөн сөзүбүз аркылуу терс энергиялар бизди толтурат да. Бирок ошо мазарга баруунун бир себеби ошо терс энергиядан арылуу максатта болушу мүмкүн мазарга баргандардачы. Анан ошентип максатсыз эле канчалык адамдар көп тебелеп тепсей берсе дейт, касиеттүү жерлер өзүнүн касиетин жогото алышы мүмкүн дейт да. Ошон үчүн урматтуу кыргызым, дайыма баардык нерсеге аяр мамиле жасашыбыз керек экен да. Анткени оттуу доордун немеси ушул дейт да. Максаты ушул дейт, адамдарды арулап, тазалап, ошо жана биз улуу кемердин оозуна барганча болгон толгон терс энергиялардан, терс илептерден биз арылышыбыз керек экен. Жалаң эле өзүбүздүн арылып калбашыбыз керек экен. Биз өтүп кеткен ата бабалардан калган күнөөлөрдү дагы биз тазалап, тилектерибиз аркылуу ар кандай
жанагындай духовный иш-чаралар аркылуу мазарларга барып, мүмкүн ушундай жолдор менен тазалансак болот дейт. Мына жер энеге сиңип кеткен терс энергияларды али толтура дейт. Жалаң эле адамзат эмес, мурдагы атланттар калтырып кеткен, андан мурун Лемурия, Нух пайгамбар эли деген да бир цивилизация өткөн экен. Алардын калтырып кеткен терс энергиялар жер энеде дейт, уюп жатат дейт да, ар кайсы жерлерде. Ошо адамзаттын немеси, максаты же болбосо Кудай Таала берген тапшырма адамзатына. Ошол улуу кембердин мойнуна жеткенге чейин жер энеде болгон баардык терсиликтерди тазалашыбыз керек экен да. Ошон үчүн бизге ар кайсы доордо ар кандай жанагындай касиеттүү адамдарды жиберип туруунун себеби, моундай илимдерди берип атканын себеби, ушунун баары биз кыямат кайып күнү деп айтылат да эми жанагы исламда. Ошол кыямат кайып деген күн ошол жанагы улуу кемердин мойнунан өтө турган күн болсо керек да. Тигиде деле айтылат да, ошол кыямат карында таза болуп барсаң, аруу болуп барсаң, сурактан өтөсүң деп. Ошол суракты бизге жасай турган жанагы улуу кемердин мойнундагы күчтүү, таза, акылман медерлерди майда ушунчалык. Биз ойлойбуз да, акыл эс десе эле жашоочуда гана акыл эс болот деп. Адам жашоочу да, адамда акыл эс бар. Жаныбарларда бар эми бир аз акыл эс, бирок мына перилер деп айтабыз, перилер дүйнөсү, алар бизден акылдуу дейбиз. Периштелер дүйнөсү, периште түспөлүүлөр дүйнөсү, ушулардын баары ааламдагы акыл эстүү жашоочулар. Биз ойлойбуз да, ошолордо гана акыл бар, анан кийин башка жакта акыл жок деп. Тескерисинче дейт, көрүнбөгөн боштуктарда дейт, акылдын баары. Жанагындай кайып майда медерлердин, майда жырчыктардын немеси менен кармалган, күчү менен кармалган ошондой немелерде, аймактарда дейт, дүйнөлөрдө, мына асмандын, ааламдын боштуктарында да толтура. Аалам толо акыл эс дейт. Бизди мисалы үчүн курчап турат дүйнөлөр, боштуктар. Ошолордун баарында акыл эс бар дейт. Силер ойлобогула дейт, акыл эс десе эле ушундай жашоочуларда гана акыл эс болот экен деп. Мисалы үчүн эң акылдуу нерсе, мисалы үчүн бул галактикалык, мисалы үчүн өзөк да, жана биздин галактикабыздын өзөк борбору. Эң жогору акыл эс ошол да. Биз үчүн да, биздин аалам үчүн, биздин галактика үчүн. Анан кийин жанагы улуу кемердин мойнунан өтөсү келип атпайбы? Эң акылдуу медерлер дал ошол жерде дейт. Алар биздин ким экенибизди, каяктан келгенибизди баарын көз ирмемде эле сезип билип, анан кийин жанагындай же өткөрөт, же өткөрбөй турган ушундай немелерди жасайт экен да, же бизче айтканда сурак алат экен, ошол медерлер, акылдуу медерлер.